улуттук тарых музейибиздин ачылышын термени чечүү ырымы менен баштаганы турабыз. Келиңиздер. Бишкектеги 5 жыл бою жабык турган улуттук тарых музейи ремонт иштеринен кийин салтанаттуу түрдө ачылды. Расмий ачылыш аз эми театрлаштырылган иш-чара менен коштолду. Иш-чарага маданият кызматкерлери, коомдук ишмерлер катышып, президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев кыргыз маданиятынын тарыхына токтолду. Енисей, Алтай дебей, бул жердеги Ала Тоо борундагы цивилизациялар менен да өзүбүздүн байланышыбызды мындан ары изилдейли. Ошонун бири Карахандар доору. Мына жакында эле Карахандар дооруна тиешелүү 2 аябай кымбат турган кувшин буюмдарды чет өлкөгө сатып жиберүү аракети болду да. Мына ушуларды дагы токтотуп, ошол буюмдарды биздин музейге алып келишибиз керек. Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Немис адистери аларды заманбап технологияда жасалгалап, экспонаттар мультимедиалык жабдууларга туташкан. Учурда мультимедиалык жабдуулардын айрым бөлүктөрү ишке кире элек. Немис тараптын кээ бир баягы адамдар келди. Булар жанагы стендтерге жооп берген адамдардын баардыгы келип стендтерди ачып, мультимедиянын баардык 100% ишке кирген жок, бирок андай бир баягы көрсөтүүчү бөлүгү кирди, уже ишке кирди, ошондуктан ачуу мүмкүнчүлүгү болду. 100% качан кириши мүмкүн? Декабрдын аягында, может быть, быйыл. Музей 20-ноябрдан баштап бардык каалоочуларды кабыл алат. Биринчи 10 күндүктө 20-ноябрдан 30-ноябрга чейин саат 10:00дөн 18:00гө чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жарандарга бет кап кийүүсү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Музейге кирүү алдында жарандар музейге кирүү тартиби жана экскурсия талаптары менен тааныша алышат. Азыркы капиталдык ремонттон өткөндөн кийин музей буга чейинки музейден кыйла абдан жакшы болуп ремонттон өттү. Азыр эми жаңылангандан кийин экспонаттарды ошо талапка ылайык сактоого жакшы шарттар түзүлдү. Бул имарат ошо кыргыз биздин тарыхыбызды толук чагылгандай экспозициялык площадь аянтчалары кеңейтилип, баягы биздин тарыхты толук көрсөтүп, жакшы чагылдырып бергендей жакшы шарт түзүлдү. Ремонт иштери бир нече жылдар мурун эле бүтсө да, жасалгалоо иштерине кеткен 225 000 евро карыздын айынан ачылбай турган оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары Түрк кызматташтык жана координация агенттиги тарабынан имараттын сыртын жасалгалоого 15 миллион доллар каржыланган. Белгилей кетсек, музейге миллиондогон акчалар эсепсиз королгондугуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, 2020 жылы 9-июнда Бишкектин 1-Май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга камакка алып, 247 миллион сомдон ашуун айыпка жыккан. Нуржан Султанбекова, 7 канал, Бишкек.